Урматтуу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери, жолдош командирлер, жолдош офицерлер, сержанттар жана жоокерлер, сиздерди кирип келе жаткан жаңы 2023 жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Албетте, узап бараткан жыл Кыргыз армиясынын жана аскер кызматкерлеринин күжүрмөн даярдыгын сыноодон өткөргөн оор жылдардан болду. Бирок ошого карабастан, куттуу жерибиздин карыт жерин бөтөн журтка тебелетпей, караманча каршы туруп, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактоого салмактуу салым коштуңуздар. Аскердик антта керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин деп айткан атамекен алдындагы антыңыздарга, жигитче берген убадаңыздарга бекем турдуңуздар. Сиздердей баатыр жигиттерибиз биздин мамлекетибиздин тынчтыгынын кепилдиги десем жаңылышпайм. Ошол эле учурда быйылкы жыл Кыргыз армиясы аскердик техникалык жактан жаңы заманбап технологияларга шайкеш келе турган акыркы үлгүдөгү курал-жарактар менен камсыздалды. Албетте бул иштерде өлкөбүздүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нуркожоевичтин салымы зор. Ошондой эле коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотовдун аскер кызматкерлерине койгон талаптары, куралдуу күчтөрүндөгү реформалоого багытталган иш-аракеттери да өз жемишин берүүдө. Урматтуу аскер кызматкерлери жана жаш жоокерлер, келе жаткан жаңы жылда ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ден соолук, тынчтык, бейпилдик жана береке болсун. Жаңы жыл жакшылыктарды, жаңы ийгиликтерди алып келсин. Байрамыңыздар менен. Урматым менен Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын кол башчысы генерал-майор Мукамбетов Руслан Мустафаевич.